жаштары биздин мореки апатта абдан бир кыйынчылык убакта биздин айылдын жаштарына чоң ыраазычылык билдирип кетет элем. Себеби деген ушу жаштар ушундай бир кыйынчылык убакта өз колуна алышып, элди беримдикке чакырышып, ушунчалык жардамды берип, ушу бизди баарыбызды беримдикке чакырган бул жаштар болуп кетти деп эсептейм. Бул убакытта дагы ушунча элдин өмүрүн алды, ушунча элдердин арты кайрылуу болсун, жаткан жер жайлуу болсун дегендей. Бул ишке да мен дагы четте калбай өзүмдүн колдон келишинче жардамды берип, элибизге дагы шаарыбыздын Огул больницасына дагы кислороддук аппараттарды алып берип, ушу элибизге болгон жардамды берип келдик. Мындан ары дагы буюрса колубуздан келген жардамды беребиз. Себеби дегенде биздин элибиз азыркы убакта ушунчалык жардамга муктаж. Буюрса элибиз менен, жаштарыбыз менен болгон иштерди аракеттерибизди кылабыз. Токтогулов Алмаз Анварбекович 1980-жылы 3 мартта Фрунзе шаарында туулган. 1986 Аксуу районуна караштуу Түргөн айылындагы орто мектептин 1-классына кирип, 1996 Челпек айыл өкмөтүндөгү Исқақов орто мектебин аяктаган. 1996 жогорку билим алуу үчүн Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин юридикалык факультетине тапшырган. 2001 окуу жайды ийгиликтүү аяктап, юриспруденция адистигине ээ болгон. Улуттук университеттин алдында жогорку билим алуу менен бирге аскердик кафедраны аяктаган. Эмгек жолу 2003 Жалал-Абад облусундагы каржы полициясынын башкармалыгына ыйгарым укуктуу кызматкер болуп дайындалуу менен башталып, ал жерден ар кандай кызматтарды аркалоо менен экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү багытында иш алып барган. 2014-2018 жылдары борбордук экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматынын бажы жана салык бөлүмүн жетектеген. Аталган кызматта 15 жыл эмгектенип, подполковник наамына ээ болгон. 2018 жылдан тартып ишкерлик менен алектенип, кайрымдуулук фонддору менен тыгыз кызматташып келет. Үй бүлөлүү, 2 уул, 2 кыздын атасы. Алганга жол айылдан башталат демекчи. Айылыбызда ушундай чыган улдарыбыз, чыган агаларыбыз, байкелерибиз бар экен, учубуз куур эмес экен. Ушул пандемия убагы кимдин ким экендигин айдан ачык кылып элибизге көргөздү. Эл үчүн чындап ким күйөрү бардыгыбызга белгилүү болду. Айылыбызда эмес, шаарда, ооруканаларда орун жок. Концентратор аппараттар жетишпей аткан кезде ушу өзүбүздүн жердеш агабыз Алмаз Токтогулов ушул аппаратын алып келип, канчалаган адамдардын өмүрүн сактап калганга себепкер болду. Ал эле аппарат менен чектелбестен карантин убагында ошол демилгелүү жаштарга көптөгөн жардамдарын көргөзүп, кайдыгер карабай, айылыбызда жардамга муктаж болгон адамдарга жардамын берип, уюн союп, этин тараткан күндөр болду. Ушул агабызга не демекчибиз? Чоң рахматыбызды айтып, элдин атынан ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ушундай агаларыбыз көп чыгып, айылыбызды биргеликте алдыга көтөрөлүп деген чоң тилектерибиз, чоң ишеничтерибиз бар. Жаштарга чоң рахмат. Аябай ыраазымын. Токтогулов Алмаз жаштарга айланайын өмүрүн берсин, бактылуу болсун. Рахмат. Жардамдарын аябайт. Дайыма жардам берип турат. Чоң рахмат силерге. Мен ушул батамды берем. Өмүрүңөр узун болсун, бактылуу болгула. Бул карантин учурунда дагы жардам көп берди. Un verdi, may verdi, çay verdi, kesme verdi, bardıq produktları alıp getirdi. Tuzdan öyle alıp getirdi. Bardığın verdi, rahmat bularga. Karantinde ayabay çoğun jardan verdi. Azırkı vakta mınaki bizdin mamleketimizdin başında or şu pandemiyаны buyursa жеңип келтабыз. Бул экинчи баягы эмеси болбош үчүн өзүбүздүн гигиена жана өзүбүздүн баягы санитардык талаптарды
колдонуп кетишибиз керек экен. Анан бул биздин айылдын Челпек айыл өкмөтүнүн жаштарын мен биримдикке чакырат элем. Ошо баарыбыз биримдик болсок, кылган иштерибизди элибиз билсе, кичүү муунга бөлүнбөй, улуу муунга бөлүнбөй, баарыбыз жапа-тырмак чогуу иш кылсак, бул жакшы нерсе болот деп ойлойм. Ортодо мына бизде футбол аянтчабыз дагы салынбай турат. Ошого дагы мынакей өзүмдүн кошумчамды, өзүмдүн салымымды кошоюн деп турам. Аяка дагы жапа-тырмак чогуу биригип салсак, андан тышкары дагы жолдорубуз, көчөлөрүбүздө светтерибиз жок экен. Ошолорду да бир чогуу бир аракет кылып башына туруп берсем деген ойлорум бар. Урматтуу айылдаштар, урматтуу биздин Челпек айыл өкмөтүнүн 3 айылдын жаштары футбол командасын түзүшүп өздөрүнүн чыган баягы областтык деңгээлде, республика деңгээлге чыгам деген жигиттер, ошолорго биздин менин атыма белек кылып формасын, футбол формасын алып берип атам. Ошолорду тапшырып болгондо чакырып Görsün bir gün Karanlık nurda Carımın sunma Yıldızlı elim kırgızım Dilene dürböy Birlikten düşböy Kokulu detsin yıldızım Kokulu detsin Kokulu detsin Kokulu Assalamu alaikum. Şu bizdin ağabeyimizga çok rahmat almazlarınızga. Men şu futbol cevabında birinci liga oynayız hazır. Men Antuş'un İbrahim Maksat şu komandanın kapitanı olun. Şu almazlarımız köптеген спорттарға жардам берип, биздин жаштарга айдыгер карабай, формадай тобун топтой алып берип, көп жардамдарын көрсөтүп берет. Тек эле бул футбол жаатында эмес, башка спорттордо да колдоп көрсөтүп берет. Чоң рахмат, Алла разы болсун. Буюрса биз дагы көптөгөн ийгиликтерге жетишип, көптөгөн orunlar versek yaxşı orunlar. Gokulu bitsin, gokulu bitsin, gokulu bitsin.